Ökünüzün Molotov? Yeah, yeah. Ökünüzün Molotov? Yeah. Yeah. Bir aydan beri ne üçündü var hafta жатып. Yeah. Өз апасын ур токмокко алып, үйүн кошо өртөп салган баланын соту бүгүн каралып жатат. Бүгүнкү чейин сот 2 ай санкция берген болчу. Азыр 1 ай өттү. Анан соту уланып жатат. Салам алейкум. Салам. Азыр соту болду да. Айыпталуучу өзүнүн апасын ур токмокко алган бала эмне деген жөөлөрдү келтирип атат? Соттук териштирүү иштеринин бүгүн биринчи отуруму болду. Анан бул жерде биринчиден айыпталуучу айыптын угузуп, андан сырткары укуктарын, милдеттери бир сыйра кыскача тааныштырды. Андан сырткары жабырлануучу тарапка дагы укуктарын, милдеттерин бир сыйра тааныштырып, андан сырткары ошо айыпталуучудан эмне себептен мындай кылмыш иштерге баргандыгы тууралуу суроолорду берип, ошол жерден негизин билгенге аракет кылынды да. Туугандар, ушул менин артымда турган ушул балабыз Жолдош чыныгы сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Операция кылыш керек экен. Бир гана ошо чет өлкөдө гана операция болот экен. Кыргызстанда операция болбойт экен. Ата-энеси Кыргызстандагы болгон больницаларга кайрылыптыр. Эч ким гарантия бербептир да. Өмүрү кыска деп айтканда доктурлар. Ажал жеткенин көрө жатабыз да. Кудай басып кетсин деп Кудайга тыйлап атат. Өздөрү менен тең балдар буту басып жүрөт, окуп атат 5-класс. Мен деле ошо баламдын тату басканын каалайм да. Көрөрмөндүмдөр барбан деп турду. Багыш кыйын. Тысып оорус менен ооруйт. Башына да давление деп чыккан. Индияга же Туркияга операция кылышыбыз керек экен. Бутуна бирдеме коет экен да. Ага ол дарысына дагы бүт сатып берет экенбиз өзүбүз. Кайрымдуу кыргыз элим четте карап турбай ушул Жолдоштун басып сакайып кетишине салымыбызды салып калалы. Апасынын М-банк номери жана WhatsApp номери 0999 30 0983. Мээрим М деп чыгат. Туугандар, келиңиздер. Колдон келишинче жардамыбызды берип коелу. Коомчулукка ачык эле айтып берсеңер жакшы болот. Айтканга болот. Бул жерде негизи өзүңүздөр деле кирип тартып эметсеңиздер болмок, бирок бул жерде сот отурумдук зал тартыш экен, 2 сотко 1 зал экен. Ошол себептен соттун иш бөлмөсүндө өткөндүгү үчүн видео жана аудио жазууга тыюу салынды да. Ошол себептен кыскача айта кетсек, бул кылмышка барган себеби ошо карындашынын чет өлкөгө барып ошо сурагаттык эне болгону себеп болуптур. Мен ага кандайча айтсам, кыскача айтканына караганда мен ошого чыдабай, анан тыюу салганына карабай ошол ишти уланта берген себебинен анан ушул ишке бардым деп жатат да. Жок, ал эми сурагатный мать болуп ал башка маселе. Энесини эмне себептен кол көтөргөнүн түшүнүксүз болуп атат бул жерде. Энем ошол жака жиберип койду дейт да. Ошол жөнү келтирип өзүн актаганга аракет жиберип койду дейт. Демек, бул жигит өзүнүн апасына кол көтөргөн күнөөсүн дагы деле түшүнө элек экен деп түшүнсөк болот экен да. Кол көтөргөн күнөөсүн айтып атат. Мен өзүм 4 литрдей пиво ичип алдым эле, ошол себептен өзүм билбей калдым кандай эмне болгонун дейт да. Демек, бул көрсөтмөнү өзүнө өзү эле каршы берип атыптыр да. Бул бирөөсү ошо мас абалда болчумун деп атса, экинчи кайра эле сүйлөгөн эле сөзү ошол апам ага уруксаат берип койгон сурагатный эне болууга деген жөнү келтирип атат да. Мен түшүнгөнүм боюнча биринчи ошо карындашым ушул жака ушундай болуп кетти. Анан ошого энем дагы каршы эмес болуп уруксаат берип койду. Чогуу бул ишти кылышты. Анан мен ошого ызаланып пиво ичип алып барып, анан ошол жерден жаңжал чыгып, анан ошол жаңжал учурунда уруп сабап койдум деп атат да. Деп өзүнө актаганга аракет жасап жатат. Ошентип актаганга аракет. Негизи кайсы беренелер коюлду бул жигитке азыр? Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 131 беренесинин 2 бөлүмүнүн 2, 3 пункту, анан 131 ошол эле берененин 3 бөлүмүнүн 3, 4 пункттары. Демек, бул ошол оор кылмышка катарына эле кирет, оор. Же эртең бүрсүгүн кайра соттон бошолуп кетиши мүмкүн. Биякта көптөгөн адамдар комментарийден жазып алып,
бул мелкий хулиганство болуп калыптыр, бошоп кетиши мүмкүн депчи. Ага Жок, кандай деп жооп берет элеңер? ооба, статья өзү бейбаштык беренеси, бирок ал жерде экинчи, үчүнчү бөлүмү деп атпайм, бул ошо оор зыян келтиргенде денеге, ошо өтө оор эмес деп коет да. Бул жеңилден жогору, бирок өтө оор эмес, ден соолукка коркунуч келтирбеген, зыян келтиргенде колдонулат да. Анан бул берене менен жөн эле сот залынан чыгып кетүү мүмкүн эмес. Эки гана учурда эгер тергөөчү соттук териштирүүчүнүн күнөөсү далилденбесе же күнөөсү далилденип, бирок жабырлануучу тараптан тосмо арыз берилген учурда бул иш кыскартылып, ошол жерден сот залынан эркиндикке чыгып кетиши мүмкүн, бошотулушу мүмкүн соттун чечими менен. Демек азыр көрүүчүлөрдүн сарсанаа болуп атканы Сарсанаа болгонго эч кандай негиз жок. чоң рахмат сизге. Кандай болгондо дагы өз энесине кол көтөрүү бул кыргыз улутунда гана эмес, баардык эле мындай адамгерчиликтин нормасына караганда бул таптакыр туура эмес. Бул эң чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Алдыдагы процесстерди сиздерге толук айкын чагылдырып бергенге аракет жасайбыз. Сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы.